Анан эмне үчүн президент Матраевди камадап буйрук бербейт деген сөз айтып атат. Президенттин укугу жок, баланча камалсын деп айткан. Кайсы закондо бар экен? Мага айтып бергилечи. Эгер ошентип айта турган болсо, Матраев же Бекназаров камалсын деп айта турган болсо, мен каршы чыгат элем президентке. Сен конституцияны бузуп атасың. Сен мамлекет башысың. Сен оппозициянын дагы, ошол преступниктин дагы, ошол теги жөнөкөй жакшынакай элдин баарынын президентисиң. Сен калыс бол. Арбитр бол. Бирөөдү кама деп айтпа, мыйзамды бузба деп. Бүгүн Сооронбай Шариповичтин так өткөндө мен аны кама деп айта албайм. Ал мени менен бир күн иштеген жок деп айтканы абдан туура болду. Бирок ал айтыш керек болчу. Конституция мыйзамдар боюнча мен бирөөдү да айтканга укугум жок деп. Ал айтканга укугу жок. Өзүм билип каалаганын каматып, өзүм башымда турам, дагы канчасын каматам, ала кетем деген Атамбаевдин жолун бул жолдогон жок. А ошол өзү билип каматып отурган Атамбаев канчалаган үй бүлөнө сыздатты, канчалаган саясий куугунтук кылмыш иштерин козготту өзүнүн прокурорлору менен. Результат эмне болду? Өзүнүн башына түштү. Ошондуктан азыркы Матраевди Сооронбай Жээнбеков кармап атат, коргоп атат деген бул шантаж, провокация. Азыркы ошол президентти, ошол Атамбаевдин ага чейинки президенттердин жолуна түшүрүү үчүн атайын жасалып аткан провокация, шантаж. Буга президент барбаш керек. Бирөөдү кама деп айтпаш керек. Андай укугу жок. Ал эми кылмыш иш козгоо, бирөөнүн үстүнөн кылмыш иш козгоо закондо мындай деп айтылган. Мен журналисттин көзү менен эмес, мен тергөөчүнүн көзү менен айтып атам. Мен өмүрү кылмыш козгогон тергөөчүмүн, тергөө жүргүзгөн кишимин, прокурормун, сотмун, адвокатмын. Закондо кылмыш иш козгоо, бирөөдү жоопко тартуудун негиздери, себептери деген статьялар бар. Аны үчүн ошол укугу тебеленген же жабырланган адамдардын арызы менен козголот. Же болбосо бир мамлекеттик иликтүү органдардын текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде кылмыш козголот, жоопко тартылат. Же болбосо ошол массалык маалымат, расмий массалык маалымат каражаттарына чыккан, не соцсеттерге чыккан. Расмий массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды ошонун ак төгүнүн текшергенден кийин ошондун жыйынтыгы менен адам камакка алынат. Анан бир саясий күчтөр уюштуруп коюп эле жасалма бирөөдү ушундай монстр кылып койсо анан ушуну камабай атат президент деген бул шантаж, провокация. Эгер укуктук мамлекет куралы десек, биз мыйзамдын, конституциянын талабын такташыбыз керек. Матраевдин үстүнөн арыз жазсын. Мен ушинтип жабырлангам деп. Жабырланган тарап. Матраевдин үстүнөн арыз жазсын. Мен ушунча буйугумду тартып алган деп. Матраевдин үстүнөн арыз жазсын. Мен ушинтип куугунтук алган, же болбосо бажынын акчасын ушундайга которуп берген деп. Матраевдин Кулматовдордун доорунда мамлекетке бажы системасына мамлекеттик акча ушунча кетти деген текшерүүнүн жыйынтыгы жок бүгүнгө чейин. Кулматовдун ортосунда иштеген бажы директору бирөө түрмөдө отурат, жана фамилиясын билбейм, бирөө бир директор. Да ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен камалып отурат. Анда эмне үчүн Матраевди ошол жыйынтык менен камаган жок? Значит, анын аракетинде кылмыш болгон да. Бул мен ойлойм, кылмышка караганда көбүрөөк саясат, көбүрөөк азыркы президентке байлап, президентке болуп аткан шантаж, провокация. Президент ага алданбаш керек. Ал команда бербеш керек.